ушу Боордош Республикабыздан мүмкүнчүлүгүбүздүн болушунча сууларыбызды аяганыбыз жок. Никита Сергей, буларда Соңкөл деген көл бар. Ал жөн эле тура бергиче ошол көл Нарын дарыясына куйдурса, ошол аркылуу биздин бир топ жерге суу жетет эле деп ойлойм. Турдаков Мусабалиевич көзүндө кайрылсам, бул киши уюбай жатат. Ошон үчүн сизге кайрылууга туура келди. Кандай дейсиз, Турдаков Мусабалиевич? Никита Сергеевич, биринчиден ал жөн эле турган көл эмес. Жөн эле эч нерсе турбайт да. Экинчиден ал ажайып жайлоодо жайгашкан көл. Жээгинде республикабыздын эң эле мал күндүктүү облусунун малчылары жайгашып, көп санаган мал бар. Үчүнчүдөн ал жер республикабыздын гана эмес, жалпы союздун туристтик потенциалына дагы келечекте чоң салым кошо турган стратегиялык маанидеги жай болоорун айта кетейин. Турдаков Мусабалиевич, ошол көлдү тиктеп отура бергиче. Бул 100 гектар жер пахтасын өндүргөн туура болду. Ойлонуп көрүңүзчү, Турдаков Мусабалиевич. Никита Сергеевич, мен ойлонгондуктан жогорудагы жагдайларды айттым го. Анан дагы ал көл Өзбекстандын 100 гектар аянттарын сугарууга чамасы жетпейт. Ага кошулган суулардын чарк чамасы тартыш. Жана да аны Өзбекстандын талааларына жеткизиш үчүн өтө зор каражат талап кылынат. Каражатты табабыз, Турдаков Мусабалиевич. Сиз макул болсоңуз, ишке киришели. Никита Сергеевич, кечирип коюңуз. Мен буга макул эмесмин. Турдаков Мусабалиевич, Никита Сергеевич макул болуп атса, каражатты табабыз деп атса, анан сиз бул кишинин пикирине каршы чыгасыз. Мен каршы чыккан жокмун, Сарап Рашидович. Мен ал көлдүн жагдайларын туура түшүндүрүп жатам. Никита Сергеевич, мени кызматтан алсаңыз, азыр алып калыңыз. Бирок мен кыргыз элинин сыймыктарынын бири болгон кереметтүү көлдү соолутуп коюп, элимдин алдында бийлик сересинде сороюп басып жүргүм келбейт. Бул иш түшүнүктүү болду, Турдаков Мусабалиевич. Саламатта барыңыз. Саламатта калыңыз, Никита Сергеевич. Саламатта.